Украинанын түштүк фронтуна баратып, Понтон көпүрөсүнөн өттүк. Артиллерия жана ракеталык аткылоо менен жартылган аймакта азыр Украина аскерлери Россиянын миналарын тазалап жатып, башка коркунучка да туш болууда. Бардык жерде миналар көмүлгөн. Монсто он стоит. Жоокерлер жол жээгинде миналардан тазалап жатышат. Алар жаңы эле бул Клеймор минасын табышты. Ал дали активдүү. Биз мындан кетишибиз керек. Биз кайткан учурда Украин инженерлери минаны этияттап зыянсыз кылууга киришти. Мина жарылса 30 же 40 аскер каза болот дейт ал. Здесь все заминировано. Бардык жерде миналар жатат. Негизинен ошолордон корком. Ушул аптада эле 2 тажрыйбалуу саперубуз бутунан айрылды дейт Димитра. Дрон менен тартылган видеодон Украинанын бир аскер бөлүгү орустар миналаган аймакта калганын көрүүгө болот. Дарыгерлер бир нече жарадар аскерди дарылап жатат. Кийин бул жоокер дагы минаны басып алды. Бирок коопсуз жерге жылууга аракет кылууда. Мында өтө этият болуп жүрүшүбүз керек. Орустар көптөгөн миналарды жашырып кетишкен. Фронт линиясын бойлой ири аймакта орустардын миналары жатат. Украина миналардын айынан согуштун жүрүшүн өзгөртүү аракетинде алдыга жыла албай кыйналып келебиз дейт. Вона заборонена конвенциями. Украин инженери зыянсыздандырылган орустардын кээ бир каражаттарын көрсөттү. Адамдарга каршы тыюу салынган миналарды колдонуп жатат деп эки тарап тең айыпталууда. Бункерде бир украин командири мага каршы чабуул уланып жатканы менен ал жай жүрүп жатканын айтат. Мы просто их знищивали. Себеби орустардан өзгөчөлөнүп, биз курмандыктардын саны азыраак болсун деп жатабыз дейт Сергей Тишенко. Бирок Украина алдыга жыла алабы? Орустардын радио байланышынан улам алардын моралдык духу түшүп жатканы байкалган. Алар 50 жоокерибиз качып кетти деп бир орус аскери сүйлөп жатканын угушкан. Украин күчтөрү үчүн алдыга жылууда ар бир кадам тобокелдүү. Ошого карабастан алар мина талааларынан өтүп, өлкөсүнүн ар бир метрин миналардан тазалап жатканын видеого тартып жатышат.